Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоо өтүп жатат. Шайлоонун жүрүшүнө күбө болушкан эл аралык байкоочулар маалымат жыйынында өз ойлору менен бөлүшүштү. Андалар шайлоого элдин көп келгени таң калтырганын айтышты. Поражало то, что как много людей. Мени таң калтырганы элдин көптүгү болду. Милиция кызматкерлери мени араң ичкери алып киришти. Анан да адамдын өздүгүн тактоо системасы да жакты. Мындайды биздин өлкөбүздө да колдонуш керек экен. Айрымдар экинчи жолу добуш берүүгө аракет кылып көрүштү. Бирок анын добуш бергени дароо эле кызыл болуп чыгып калды. И после этого человека попросили уйти. Так что в этом плане все было очень... Здрасте. Мы тоже побывали в нескольких участках. Все было нормально организовано. Мен эртеден бери бир канча шайлоо участкаларында болдум. Баары жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Баары мыйзам чегинде эле өтүп жатат. Техникалык жактан кемчиликтер болууда. Бирок шайлоочулар альтернативдүү жол менен да добуш беришүүдө. Азырынча даттануулар боло элек. Жалобы не было, просто был технический перевод. Вопрос, это объективно, потому что на самом деле техники это электронные. Three in Bishkek and two in the... Мен Бишкекте 2 Чүйдөгү 2 шайлоо участкасында болдум. Анда шайлоо системасы жакты. Шайлоо участкаларында да демократиянын шаңы байкалып турду. Is fair and transparent.